Кыргыз Өзбек эл аралык университетинде Агартуу министрлигинин демилгеси менен мугалимдер жана ата-энелер үчүн форум өткөрүлдү. Иш-чарага Догдургүл Кендирбаева жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Форумдун негизги максаты 12 жылдык билим берүү системасы боюнча кеңири маалымат берүү жана билим берүү тармагындагы жүргүзүлүп жаткан реформаларды коомчулукка түшүндүрүү болду. Түннелерди окуп келгенден кийин маселе болбой, мына азыркы күндө дайыр мектептер 12 жылдык боюнча алтын казык боюнча мына окшогон нерселерге чейин жасаганга чейин мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бүткүл дүйнө 12 жылдык билим берүүгө өткөн, бул 6 жаштан ушул 17+17, 18 жашка чейин эрте кесипке багыт берүү болуп эсептелинет. 7-класстан баштап предметтер, кошумча предметтер кирет, химия, физика, математика. Биз ошого багыт бере баштайбыз. Эң тез жумушчу кесибин үйрөнөм дегендер мектептин базасында ошондой эле кесиптик техникалык окуу жайларда алар жумушчу кесибине ээ болуу менен биз бүткүл дүйнөлүк эмгек рыногу глобалдык рынокко киргенбиз, биз дагы алардан артта калбашыбыз керек. Биздин мугалимдерибиз Жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, катышуучулар өз пикирлерин жана сунуштарын билдиришти. Семинардын жүрүшүндө мугалимдер менен ата-энелерди кызыктырган суроолор көтөрүлүп, тийиштүү адистер тарабынан ар бирине кеңири жооптор берилди. Мен биринчи суроом мындай болуп атат да. Албетте бул бир нерсени өзгөрүү болгондо аркасында суроо болот экен да. Ошон үчүн менин суроом 12 жылдык билим берүүдө 10 менен 11 класстын айырмасы кандай? Экинчи суроом 12 жылдык окууну бүтүрүүчүлөрдөн 11 класстын бүтүрүүчүлөрдүн айырмасы кандай болуп да? Дүйнө жүзү тез өзгөрүп атат. Бардык кайсы тармакты албасаңар технологиялар окмуш тез өзгөрүп атат. Анан эмне үчүн ушул негизин түзгөн, маңызын түзгөн мектептик билим берүү, мектепке чейинки билим берүү, мектептик билим берүү, анан жогорку билим берүү бир эле баягы эле бир 50 жыл мурун же 100 жыл мурун эле мазмунда отура беришибиз керек. Методикабыз да өзгөрбөй эле, окуу китептерибиз өзгөрбөй эле. Кандай деп ойлойсуздар? Ушундай туура болуп беле отура эле берсек? Мектеп жааматтарынын айтымында 12 жылдык билим берүү системасы окуучулардын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзүп, келечектеги кесип тандоосуна жана турмуштук көндүмдөрдүн калыптандыруусуна жардам берет. Бул багыттагы иштер мындан арада улантылып, билим берүү тармагындагы реформаларды ийгиликтүү ишке ашырууга өбөлгө болот. 11 класстын көбөлүктөрү чет мамлекеттерге таанылбайт экен да. Анын себеби 12 жылдыкка өссөк, эң эле керектүү максаттан бири бул ушул чет мамлекеттерге барып, биздин көйлүк таанылуу болуп, кайсы мамлекет кызмат болобу, иштегенге мүмкүнчүлүк пайда болот да, окуганга дагы себепкер болот. Эми бизде мектептерде түшүндүрүү иштери болуп атат, эми ар бир эки пикир болуп атат, кээ-биркилери түшүнүү менен кабыл алып, баягы ата-энеси чет жакта жүрүп, иштеп жүргөн ата-энелер буну түшүнүү менен кабыл алып, жакшы нукка кетип атабыз деген ой пикирлерин каратат. Баарын ошо ата-энелер коомчулугундагы Заман талабына ылайык билим берүү системасын жаңылоо бүгүнкү күндүн маанилүү милдеттеринин бири. Албетте, ар бир өзгөрүү өзүнө жараша кыйынчылыктарды жана жоопкерчиликти талап кылат. Бирок бүгүн жасалып жаткан ар бир кадам келечек мундун ийгилигине багытталган инвестиция болуп саналат. Нида Сакамчыбекова, Айбек Үсөн, Достук телестудиясы.